100 миңден ашуун жөлөк пул, дагы 100 миң сомго чамалаган пенсия, акысыз медицина жана дайыма коштоп жүргөн жан сакчы. Кыргызстандын экс-президенттерине бериле турчу артыкчылыктар. Мындай жеңилдиктер биздин мамлекетти башкарган 5 президенттин кимисине буйруду. Дал ошол артыкчылыктар кандай учурларда берилбей токтоп калат? 100 миң деген пенсия жана башка төлөмдөрдү кылмышка шектелгендери ала алабы? Бүгүнкү чыгарылышта талдап чыгабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Аскар Акаев учурда 77 жашта. Кыргызстандын аймагынан качып кеткенден бери илимий ишмердик менен алектенип келет. Акаев Кыргызстан эгемендикке ээ болгондо тактыга отуруп, баш мыйзамды бычып, президенттик мөөнөтүн узартып, дагы 2 жолу президент болуп шайланып, акыры 2005-жылы 24 мартта Жоғазын революциясы жүз бергенде бийликтен айдалган. 2006-жылы Кыргызстандын башкы прокуратурасы Аскар Акаевге карата 4 кылмыш иши козголгонун, мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 2 миллион доллар жана 3,5 миллион сомдон ашык экенин кабарлаган. Ага улай эле башкы прокуратура Аскар Акаевдин дагы 11 кылмыш ишине кыйыр же түз катыштыгы болушу ыктымал деген маалымат тараткан. Кайсы күнөөбүсүн, 2006-жылы башкы прокуратура берген маалыматка ылайык, Аскар Акаев дээрлик 17 миллион доллардан ашуун каражатка бааланган 1635 килограмм алтынды Швейцарияга эч бир финансылык жана бажы документтерин толтурбай туруп чыгарып кетүүгө буйрук берген. Алтындын акысы Кыргызстанга кайтарылган эмес. Ошол эле башкы прокуратуранын айтымында 1999-жылы Аскар Акаев жасалма документтер менен Каржы министрлигинен алынган 500 миң доллардын жоголушуна көмөктөшкөн. Апрелден кийин биз алардын кол тийбестигин гана алганга үлгүрдүк. Акаев менен Бакиевдин кол тийбестиги декрет менен алынган болчу. Анан Акаевдин иштерин прокуратура жандандырыш керек эле да. Мисалы, Акаевдин Кумтөр 2 тонна алтын боюнча кылмыш эпизоду бар эле. Алынган насыяларга байланыштуу да Акаевге тиешелүү фактылар бар. Бекназаровдун айтымында туңгуч президентке карата козголгон кылмыш иштери аягына чыкпай калган. Эске салсак, 2006-жылы башкы прокуратура Аскар Акаевдин үй-бүлө мүчөлөрүнө карата жана ага жакын жүргөн адамдарга 100дөн ашуун кылмыш иши козголгонун билдирген. Кызыгы, Аскар Акаев экс-президент деген макамынан дээрлик 5 жылдан кийин 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен ажырап, кол тийбестигинен дагы кол жууган. Конституцияда бардык президенттер экс-президент деген наамга ээ болушат деп жазылган. Бирок алар өз ыктыяры менен кетпей, аларга импичмент жарыяланса, мөөнөтү бүткөндө өз тартиби менен кетпесе, анда аларга экс-президент деген наам ыйгарылбайт. Ылайык эмес деп жазылган. Акаев менен Бакиевдин кандай кеткени баарыбызга белгилүү. Алар сый менен, мыйзамдуу жол менен кетишкен жок. Ошондуктан аларга экс-президент деген наам берилбейт. Эске салсак, 2012-жылы экс-президенттердин пенсиясы тууралуу коомчулукта ууду кептер тараган. Качкын президенттердин пенсиясы тууралуу жагдайды социалдык фонд алмалда төмөндөгүчө түшүндүргөн. Булар азыр негизи пенсияга чыгышы керек эле, бирок качып кеткендигине байланыштуу пенсия чектелбей калган. Алардан болсо кайрылуу болгон эмес. Мыйзамга ылайык жаран пенсия жашына келип кайрылгандан кийин гана чегерилет. Азыркы күндө булар такай Беларуста, Орусияда жашап жаткандыктан аларга пенсия чегерүү зарылдыгы жок. Кызыгы, Аскар Акаев бийликтен кеткен соң пенсия ала албаса дагы Кыргызстандан айына 8 миң сом стипендия алып турган. Акча Улуттук илимдер академиясынын атынан чегерилип турган. Айына 8 миң сомдук төлөмдөрдү арадан 6 жыл өткөндөн кийин гана 2011-жылы токтотушкан. Эми болсо туңгуч президент Аскар Акаевге карата дагы бир кылмыш иши Кумтөр кен жери боюнча артылды. Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө алкагында мекемелер аралык тергөө тобу мурунку президент Аскар Акаевга издөө жарыялаган. Акча бергендер кылмыш кылышса дагы бошонуп, акчасы жок байкуштар күнөөсү жок болсо дагы камалып жатышат. Көп узабай 2-августта Аскар Акаев Кыргызстанга учуп келип, өз ыктыяры менен Кумтөр кен жери боюнча көрсөтмө берип кетти. Эске салсак, Кумтөр алтын кен долбоорун иликтеген соңку мамлекеттик комиссия 2003-жылы Камека компаниясы менен түзүлгөн башкы келишимдер мамлекетке эң ири зыян алып келди деген бүтүмүн чыгарган. Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки, за то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту Кумтора. Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством позволило канадским инвесторам
получить полный контроль над рудником Кумтор, который извлекает для себя огромную прибыль, оставили Кыргызстану мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы. Кезекти Курманбек Бакиевке берсек, Акаевдин доорунда өкмөттү 2 жолу башкарган. 2005 жылы Акаев өлкөдөн чыгып кеткенде, ал малда премьер-министр болуп отурган Бакиев мөөнөтсүз президенттик шайлоого чейин президенттин милдетин аткаруучу болуп, көп узабай мамлекет башчы болуп шайланган. Доору 5 жылга созулуп, 2010 жылы 7 апрелде Бакиевдин бийлиги кулатылып, Когалаңда 100гө чукул адамдын өмүрү кыйылган. Андан кийин ал Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Учурда ал Беларуста жашап, бизнес менен алек. Ой, мен министр да президент болбойм. Министрлерди куалап же камап салышат экен. Президентти эл кууп салат экен. Мен честный бизнесмен болом. Чет жерде Бакиевдин небереси ири соода түйүндөрүн куруп жатканын Беларустун маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Ал эми Лукашенко болсо Курманбек Бакиевке жалпы аянты 70 сотукты чапчыган 2 жер тилкесин өзүнүн резиденциясынын жанынан бөлүп берген. 2015 жылы Бакиев «Менин оорум, сүйүм жана үмүтүм Кыргызстаным» аттуу китебин чыгарган. 2016 жылы Жогорку сот апрель окуясы боюнча сот ишине чекит койгон. 29 июлда Жогорку соттун коллегиясы экс-президент Курманбек Бакиевди өмүр бою эркинен ажыраткан чечимди жокко чыгарып, 30 жылга сыртынан түрмөгө kesкен. Буга чейин аскер соту мурунку президентти өмүр бою эркинен ажыраткан болчу. Сен түшүнөсүңбү? Адамдын каниетсиздиги, алкымынын ачыктыгы жакшылык алып барбайт. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова кылмыш жаза кодексине ылайык 60 жаштан ашкандарга карата өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы колдонулбай тургандыктан Курманбек Бакиевдин жазасы өзгөртүлгөнүн билдирген. Ал эми 2010 жылы Курманбек Бакиев 61 жашта болгон. Акаевдин Кыргызстанга болгон сапарынан кийин коомчулукта эми Курманбек Бакиевке дагы жол ачылдыбы деген суроолор арбыган. Анда башкы прокуратура Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо дароо камакка алынат деп жооп кайтарган. Сенин акыбалыңды алаканга салганда эле көрүп турам. Окудум гезитти. Үстүбүздөгү жылдын 10 августунда башкы прокуратура мурдагы президент издөөдө экенин, жеке өзүнө жана жакындарына каршы жалпысынан 10 чакты факт боюнча айып тагылганын маалымдады. Башка айып 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкектин Ала Тоо аянтында адамдар өлтүрүлүп жарат алганы боюнча. Мындан тышкары Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү үчүн өзгөчө артыкчылык алып, кийин аны 3 тарапка сатып жиберүү. Ошол кездеги Азия Универсал банктын жана социалдык фонддун кардарларынын 2 миллиардтан ашуун сомун тартып алуу. Ысык көл банкынын акцияларынын 20%ын сатууга мажбурлоо. Бишкектеги борбордук көчөлөрдүн бириндеги 1 гектар жерди тартып алуу, мыйзамсыз акчаны банктар аркылуу легалдаштыруу деген айыптар бар экени маалымдалды. Иномарка машинаң бар экен. Заңгыраган үйүң туруп жакшы эле жашап жаткан экенсиң. Дагы эмне керек эле билбейм. Баланын баарын башыңа үйүп, эмне азаптайм да. Бакиев Кыргызстандан пенсия албайт. Ал дагы 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен экс деген статусунан жана кол тийбестигинен ажыраган. Бакиевден кийинки мамлекет башчы Роза Отунбаева 2010 жылдын 7 апрелинен тартып убактылуу өкмөткө башчылык кылган. Референдум аны өткөл мезгилге президент кылып бекитип берген. 2011 жылдын 1 декабрында жаңы президент шайлангандан кийин ал өзүнүн ыйгарым укуктарын ыктыярдуу түрдө тапшырып, бийликти тынч жол менен өткөрүп берүүгө жол ачкан. Алар эртең ак үйдү басып алышат. Ушундай пландарды иштеп атышат. Басып албайт. Коркконго кош көрүнөт болбо. 2011 жылдын февралынан тартып, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондуна башчылык кылып, Кыргызстандын социалдык, саясий, экономикалык өнүгүшүнө түрткү берүүчү программаларды жана долбоорлорду колдоп келет. Экс-президент Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдун статусунан ажыратуу боюнча кол топтоо 2021 жылдын 5 февралында башталган. Негизи бул демилгени парламентке сунуштоо үчүн 300 000 кол топтоо керек. Акыркы маалыматтар боюнча Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековду экс-президент деген статусунан ажыратуу үчүн 40 000ден ашуун кол топтолгону айтылган. Эртең оппозициядагылар элди площадька алып чыккан атышат. Социалдык фонддун мурдагы төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиевдин жогорку кеңеште билдиргенине караганда Роза Отунбаеванын пенсиясы 80 000 сомго чамалайт.
Белгилей кетсек, пенсия курагына жеткиче экс-президенттер президенттин маянасынын 75%-ын түзгөн өлчөмдө жөлөк пул алышат. Ал болжол менен 103 000 сомду түзөт. Ал эми пенсия курагына жеткенде болжол менен ушундай эле өлчөмдөгү пенсия алышат. Кой десе болбой. Баары уурдап жеп жатышат. Митингге чыккандардын плакаттарын карагылачы. Кезекте Алмазбек Атамбаевка беребиз. Кыргызстанды 2011-жылдан тартып 2017-жылга чейин 6 жыл башкарды. Бийликти тынч жол менен узатып берген. Учурда темир тор артында отурат. Ага себеп кой таш окуясы. Эми кепти башынан баштасак, 2019-жылдын 27 июнунда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс статусунан жана кол тийбестигинен ажыраткан. Ал эми башкы прокуратура болсо Атамбаевдин президент маалындагы иштеринде коррупция, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мыйзам байыган деген жүйөлөр менен кылмыш иштерин ачкан. Эгер сиз кетип калчу болсоңуз, мурдакы президенттин үй бүлөсү деп баарыбызды куратышат. Баарыбызды бирден камашат. 2019-жылдын 7 августунда укук коргоо органдары Атамбаевди кармоо аракетин көрүшүп, бирок операциясы ийгиликсиз аяктаган. Эртеси күнү 8 августта Атамбаевди кармоо боюнча кайра атайын операция жүргүзүшүп, акыры мурунку президент колго түшүп берген. Дал ошол ийгиликсиз операция маалында 130дан ашуун жаран түрдүү жараттарды алышып, бир спецназ көз жумган. 2020 июнь айында Бишкектин 1-май райондук соту Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 2 айга эркинен ажыратып, бардык мамлекеттик сыйлыктарынан ажыраткан. Байлык, бийлик, ошонун айынан соксойуп жалгыз алдырам. 2020 парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдо Алмазбек Атамбаев темир тордон бошотулуп, бирок 4 күндөн кийин УКМК Атамбаевди кайрадан камакка алган. 2019 социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев Алмазбек Атамбаев 100 000 сом өлчөмүндө пенсияларын кабарлаган. Бирок Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева бул маалыматты четке кагып, мурдагы президент мамлекет тараптан эч кандай төлөмдөрдү албай эле турганын, анын банктагы эсептеринин баары камакта болсо кайдан алмак эле деп жооп кайтарган. 100 сомда сурасам бербей атчатчын. Кийинки экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанды болгону 3 жыл башкарды. 2020 парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдо 15 октябрда бийликти өткөрүп берүүгө аргасыз болгон. Бирок экс статусунан ажыраган эмес. Азыркы президент Садыр Жапаров Жээнбековго экс деген статусту ырым катары тапшырганын айткан. Пенсиясынын так өлчөмү белгисиз, бирок бар. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков жакында эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтөр иши боюнча сурак берип чыкты. Ал суракка 2017 өкмөт башчы болуп тургандагы иштери боюнча чакырылган. Атайын кызмат Жээнбеков менен тергөө аракеттерин улантаарын УКМКнын басма сөз кызматы кошумчалады. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков сурак берип баштаса, анын бир тууганы Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаты кумтөр иши боюнча камакта отурат. Учурда Жээнбеков эмне менен алек белгисиз, бирок экс деген статусу сакталгандыктан мамлекет тарабынан бериле турчу төлөмдөрдү, пенсиясын алып, акысыз медицина жана жан сакчынын кызматын көрүп келет. Тарыхта деле көрсөтүп атпайбы? Президент кеттиби болду. Токмоктоп жатып калышат. Ошентип, Кыргызстандын президенттик тактысында 5 президент отуруп кетсе, ичинен 2-үнүн гана экс деген статусу сакталып, ага ылайык мыйзам менен көрсөтүлгөн жеңилдик, кепилдик жана пенсиясын алып турушат. Ал эми 2 чет өлкөдө баш калкалап жүрүшсө, бири Кыргызстанда түрмөдө отурат. Кыскасы, бул чыгарылыш сизге пайдалуу жана кызыктуу болсо, видеого лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.